Боюнча дүйнө боюнча ошонун проценттерин токтотуп туруу. Эки, үчүнчүсүндөн үйлөрдөн чыгарып атат. Эртең мына үйдөн чыга турган кишилер бар да. Мына ошолорду токтотуу. Пока биздин эмебиз келгичекте, могу экономикасы абалыбыз бир жакшы жака ого чыкты. Ушуларды токтотуп туруу боюнча сиздерден бир чоң бир мыйзам кабыл аласыңар го жер үчүн. Үчүнчүсүндө үйлөрдөн кишилерди чыгарып атат. Жана выселение кылып атат да. Мына выселениени токтотуп туруу боюнча. Мына үч основной вопрос ушул да, эң өзөгү. Ошереки пока токтотуп туруу боюнча да. Мына ошереке бир жакшы депутат сыйланса. Анан эми бир да, неме да биздики. Пока мына депутатский срок бүтүп баратат да. Биз элдер мына бирки чоң бул жерде 10 ресторан бар, 20 ресторан бар, депутаттар бар да. Мына ошолор кийинки 5 жылдыкта дагы 30 ресторан кылалы, үстүнө дагы акча кошолу деген эле өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөгөн депутаттар. Элдин кызыкчылыгы артта калып калып атат да. Элдин кызыкчылыгын ойлобойт дагы. Же мыйзам жасалбаган депутаттар келип атат. Жанар, пожалуйста, биз колдойбуз. Мына жерде Жанар бар, Русбек бар. Мына жерде кимдер бар? Ким Жанар ошол да? Депутаттарчы? Эмки шайлоо болсо кайра өтүп келет. Эмки шайлоого. Элде да биз ошону да көтөрүп турабыз. Мына жылкыларды соет. Барат. Мына биз сүйлөдүң деген эме болбойт экен. Биз ушуну азырчы мына эл көйгөй ушуну эң чоң тема катары көтөрүп чыгабыз. Биз мына Чолпонкул. Мына ким Жанар? Мына силер менен Момбек менен, мисалы үчүн Абдубахап менен, ушулар менен иштешет эле. Кийинки келип турсаңар. Келгенбиз. Ооба, келгенбиз. Биз кийинкиге мына атайын элдер ошого дагы биз чогуу отуруп сүйлөшсөк. Анан Умит алып кыдырып эмелери жок. Жок, калуу деле жок. Эме азыр түшүндүм бек. Эл сүйлөшө берилет. Жанар беке менен сүйлөшөйм мен. Анан не десеңиз, Жанар, дагы бир вопрос, эң чоң вопрос. Давайте бир кийинкиде эл көйгөй могу жерден чогулуп келебиз. Эл көйгөй жашта бар деп. Неме? Ким элет көйгөй, ким? Жана, давайте мындай кылалы. Кийинки жолугушууда биз бүт документтер менен элдер менен чогулуп келели. Могу жерден жана жабырлануучулар да, алданганда. Ушулар болуп бүт чогулуп келели дагы толкунметти чакырыңыз. Мына Абдубахап келсин, сиз келиңиз, Мурсбек. Элдер чогулуп ушул жерден бир чоң немени көтөрөлү. Элдердин айта турган сөздөр бар биздин сыртта. Ошону бир убакка айткыла, биз ушул убакка уюштуруп беребиз. Эки нерсе айтып коелу. Марипеже туура айтат. Баягы депутаттар чын эле баягы мөөнөтсүз бүтүп атат. Анан тиги бул деп келген бияктан келсең деле бияктан келсең деле адамдар да. Салон кээде бир күн ушинтип өтүп кетет. Кээде чече алат экенбиз. Мен мисалы кээде жумуштан келип атып, бир эки адамга пайдам тийип калса, эки адамга пайдабыз тийди, мындай кадимкидей сүйүнүп кетет. Ушу хотя бы эки адамга пайдам тийди. Кээде чече албай калабыз. Чече албай калсаң бизди сөгөт, карап кетет. Sonra акча сурайт кирип мисалы 5000 сомдой жол деле берип кетет. Ал биздин башыбызда бере албай калсаң бизден сөгөт мисалы. Анан берген депутатка ыраазылык кылат ушундай да. Анан депутаттарды эл өзү суранып алып келген эмес. Өзү депутат болом деди, ошонун баарын көрүп чыдап иштеш керек. Мен азыр ойлондум, түшүндүм. Мен бүт биздин тууган урукта бүт кирди. Кидер ошо. Анан ушул банктар боюнча мен ойлонуп жүргөм, бирок мен бул боюнча өтө адис эмесмин. Ошон үчүн силерден баягы уялбай эле сурап атам да, мына кандай, мына кандай болот, тиги кандай болот деп. Анткени бул темада мындай. Биз менен бат-бат байланыштырсаңыз дагы терең түшүнөсүз. Мен эки нерсени сунуштайм, Арифеже. Биринчиси, азыркы сиз берген сунуштардын баарын жазып алдым мен. Муну эми мен жыйында алып чыгайын. Алып Өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө айтып, өтө олуттуу көңүл бурсак болбой. Бүт мына деп сунуштарды айтайын. Бул эми жанагы коомчулуктагы билет, анан аяктагылар банктар баары көрөт анчы. Уже ойлонуп баштайт. Бирок андан жыйынтык чыкпай калышы мүмкүн. Мүмкүн да, мен билбейм. Сразу эле жыйынтык чыгарып эметип коет деп айта албайм. Сиз туура айтасыз. Мен азыр СДПК же республика ата мекен булар менен сүйлөшүп коеюн азыр. Бирөөсү эме өткөрүш керек. Фракциянын жыйынын өткөрүш керек. Сиз айткандай. Анан как положено улуттук банктын төрагасын, каржы министрлигин бизден. Анан силерден бир